Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы урматтуу Адылбек Алешевич, өкмөт мүчөлөрү. Адылбек Алешевич, менде бир нече маселе бар эле сиздерге кайрыла тургандай. Кайназарова 100 көчөсүндө мурдакы, бул Бишкек шаары 1-Май району, мурдакы наркология ооруканасынын имараты турат да. Бул 3-министрге кайрылганымдан кийин эми сизге кайрылыш керек тура деп ойлодум да. Ошондо бир нече гектар жери бар. Жаңы оорукана сала элечи деп былтыр дагы, бир жыл мурда да ошол маселени көтөрүп келе жатам. Бир барып көрүп коңуздарчы. Аябай жакшы территория. Тегерегинде 50 000 жарандарыбыз жашаган конуштар бар экен. Анан тыгындар көп деп атабыз. Центрге, ооруканаларга элди каттатпай ошол жакты ремонт кылып койбойлубу деген бир сунуш бар да. Бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Андан тышкары менин дарегиме Баткен областык ооруканадан жаш дарыгерлер кайрылып атышат да. Бизде инфекционный оорукана куруу маселесин парламенттен бир айтып коюңуздарчы, Эльвира Жаралбековна дешет. Анткени аларда бир эле отделенияда взрослый и детский инфекционка болгону 20 койка эмес. Эдил Жолдубаевич, эми сизге да. Ошону көзөмөлгө алып коюңуздарчы деп аябай суранат элем. Анткени жарандарыбыз улам инфекционный оорулар көбөйүп атат, буга деген каражат жетишпей атабы, же отдельный ошол инфекционканы салганга мүмкүн Баткенге аябай көп көңүл бурулуп атат. Өкмөттө көп иштер жасалып атат, чоң стратегиялык имараттар салынып атат. Ошону бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы деп мен суранат элем.